Kanibek Jolchubekov, вардишгар 28 солай. Грек-Рим күрөшү боюнча дүйнө чемпиону, Азия чемпионатынын жана көптөгөн эл аралык турнирлердин жеңүүчүсү, дүйнөлүк мелдештерде өлкө намысын татыктуу коргоп келген Каныбек Жолчубеков бүгүнкү спорт сыймыктары рубрикасынын баш каарманы. Алдыда балбандын спорттогу ийгилик жолуна кененирээк токтолобуз. Каныбек Жолчубеков Талас облусуна караштуу Миңбулак айылында төрөлүп өскөн. Балбандын спортко келүүсүнө атасынын таасири чоң болгон. Кичинекей кезинен тартып эле төшөктөн жасап берген атаандашы менен күрөшүп чоңойгон. Анын талантын байкаган үй бүлөсү 11 жашында күрөш залына алып барат. Анда алгачкы устаты Мажит Төрөкуловдун колунда тарбияланган. Мына ошондон тартып келечектеги белгилүү балбан, спорт менен айрылгыс дос болгон. Ал эми 2004-жылы чоң спортко кадам таштаган. Каарманыбыз 19 жашында Катар мамлекетинде өткөн дүйнө чемпионатында алтын байге жеңген. Ошол эле жылы Түркияда өткөн студенттер арасындагы дүйнө чемпионатында жеңүүчү аталган. Ал эми 21 жашында Азия оюндарында 2-чи орунду ээлесе, Азия чемпионатында 3-чү орундун жеңүүчүсү болгон. Талыкпаган эмгеги жана тынымсыз аракети менен 2014-жылы Венгриянын Печ шаарында өткөн дүйнө чемпионатында алтын медаль тагынган. Балбан катышкан бардык Азия чемпионаттарында өлкө намысын бийик коргоп, Кыргызстандын желегин желбиретип келген. Алсак Азия чемпионатында 5 рет коло медаль жеңген. Ошондой эле 2016-жылы Таиланддын Бангкок шаарында орун алган Азия биринчилигинде чемпион аталган. Анда Кыргызстандын курамасындагы көпчүлүк спортчулардын беттештери ийгиликтүү аяктап, өлкө капчыгына жалпы 10 медаль жеңип келишкен. Мындай жыйынтык менен улуттук курама командалык эсепте 2-чи орунга чыккан. Кайталангыс ыкмалары менен башкалардан айырмаланган балбан капыстан чабуулга өтүп атаандаштын шаштысын кетирет. Ал бир дагы күнүн машыгуусуз өткөрбөйт. Грек-Рим күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын эл аралык даражадагы спорт чебери, 4-чү ислам тилектештик оюндарынын алтын медалынын жеңүүчүсү, жаш муундун үлгүсүнө айланган Каныбек Жолчубеков кыргыз спортунун сыймыгы. Адинай Курманова, КТРК Спорт, Спорт Сереп.